Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов 3-июль күнү Талас облусуна иш сапары менен барды. Анын жүрүшүндө Талас дарыясындагы абал менен жакындан таанышып, дарыянын жээктерин бекемдөө жумуштарын аткаруу керектигин айтты. Талас облусундагы кооптуу аймактар, анын ичинде жер астындагы суулар, дарыялардын жээгиндеги эрозия маселелери менен таанышты. Маселен, аймакты аралап өткөн Талас дарыясынын жээгиндеги кээ бир участкалары абдан кооптуу деп саналат. Жеринде коргоочу дамбаларды куруу маселеси бар. Мындан тышкары министр Чат Базар айылындагы номер 101 өрт куткаруу бөлүмүнүн өздүк курамы менен жолугушуп, ишин жогорку деңгээлде аткарган кызматкерлерине мекемелик сыйлыктарды тапшырды. Жаңы курулуп жаткан өрт куткаруу бөлүмүнүн абалы менен таанышты. Бул жерде көйгөйлүү аймактар бар. Бул тез аранын ичинде жасай турган жерлер бар экен. Аны биз ойлойбуз, быйылкы жылы жасап бүтүрүүнүн аракетин жасайбыз. Ал эми калгандарын кийинки жылдан проектлери жасалып, анан кийинки жылдан ишке аткарышка аракет жасайбыз. 4-июль күнү өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов Нарын облусуна иш сапары менен барды. Миңкуш шаарчасына болгон сапарынын жүрүшүндө министр учурда коркунучтуу аймактардын бири болгон Туюк суу участкасындагы уулуу заттардын калдыгы сакталуучу жайдын абалы менен таанышып, учурда аталган жайды көчүрүү иш-чаралары жүргүзүүгө салынып жаткан технологиялык жолдун курулушун көрдү. Маалымат катары аталган шаарчада 2004 жылдан 2007 жылга чейин уран калдыктары төгүлгөн жай көчүп баштаган. Мындан улам жергиликтүү тургундарга коркунуч келип, ден соолуктарына зыян келе баштаган. Учурда Орусиянын Росатом ишканасы тарабынан колдоого алынып, 6 ишкана иш алып барып жаткан учуру. Алгач бул калдык сактоочу жайды башка тарапка көчүрүү үчүн алгач жол, көпүрө салынып, андан соң ташуу иштери башталат. Бул жайда болжол менен 500 000 куб метр уран калдыктары жайгашкан. Маалыматка ылайык, быйылкы жылы ноябрь айына чейин жол салуу иштерин бүткөрүү каралган. Кийинки жылдан тартып калдык сактоочу жайды башка жайга көчүрүү иштери кызуу улантылат. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов калдык сактоочу жайдагы жүрүп жаткан жумуштар менен таанышкан соң, жергиликтүү тургундар менен да жолугушуп, көйгөйлөр менен жакындан таанышты. Андан сырткары Кичи Арал айылындагы Көкөмерен дарыясынын жээгиндеги коркунуч катталып жаткан аймак менен да таанышып өттү. Мындан 2 жыл мурун ушу проекттер жазалуу атайын өткөрүлгөн. Биздин Россиядан өнөктөштөр колдоо кылып азыр Росатом тарабынан ушул башка жакка алып барып, көмүү боюнча иш жүргүзүп атышат. Азыр быйылкы иштер боюнча ушу Хоста Карнышага жеткен жолду жасап атышат да. Жолду жана 2 көпүрөнү куруу боюнча иштерин жүргүзүп атат.